Салам достор, биздин каналыбызга куш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен гүлдөр жөнүндө айтып берейин дедим. Фиалка гүлдөрүнүн жөнүндө көп гүл өстүрүүчү каналымда катталган гүл сүйүүчүлөрдүн суроолору боюнча кыш мезгили бүтүп, жаз мезгили келгенине байланыштуу гүлдөргө кандай камкордук көрүш керек экенин сурап жатышат. Ошолорго жооп берип коеюн дедим. Гүлдөрдү өстүрүш үчүн, фиалка гүлдөрүн өстүрүш үчүн негизи фиалка гүлдөрүнө өзүнүн топурагы бар. Фиалка глаксиния. Бул гүл саткан магазиндерде сатылат. Ал эми фиалка эмес, башка гүлдөр үчүн универсал 4 сезонго ылайыкталган топурактар бар. Бул 4 сезонго тең колдоно берсеңиздер болот. Ошондой эле көп катталуучуларымдын суроолору көп болуп атат. Кандай жер семирткичтерди берсек болот деген. Фиалка гүлдөр үчүн, глаксиния гүлдөр үчүн мындай жер семирткич сатылат. Гүл саткан дүкөндөрдө. Бул жер семирткичти 5 миллиграмм жер семирткичти 1,5 литр сууга кошосуздар, же болбосо 1 чайный ложканы. Анан кадимкидей эле гүлдөргө суу куйгандай эле сугарып коесуздар. Ал эми агрикола деген жер семирткич бар. Мен көбүнчө гүлдөргө ушул агрикола жер семирткичин колдоном. Бул деле 5 миллиграммды 2 литр сууга кошосуздар. Анан гүлдөргө кадимкидей куюп кое бересиздер. Кышы менен гүлдөр бул жер семирткичтерди айына бир жолу колдонуп койсоңуздар болот. Аны эмесе гүлдөрүн көрүп койсоңуздар болот. Маанайлар сонун болсун. I'm a moving target, but if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Каналыбызга катталып, лайк басууну унутпаңыздар. Суроолор болсо комментарийге жазыңыздар. Бардык суроолорго жооп бергенге аракет кыламын. Каналыбыздан жолугушканча саламатта болуңуздар.